Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Төлөн Жакшыбаев болмокчу. Бүгүнкү тема бала тарбиялоо. Же болбосо эмне үчүн балдарыбызды спортко машыкканы беришибиз керек. Анда эмесе өзүм жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Бала тарбиялоо боюнча мен 20 жылдык практикам боюнча бүгүн ой бөлүшөм. Өзүм Жалал Абад областтык каратэ-до федерациясынын башкы машыктыруучумун. Ошондой эле номер 1 олимпиадалык спорт мектепте машыктыруучу болуп жумуш иштейм. Бүгүнкү эң көйгөйлүү маселе кайда барбаңыз бала тарбиялоо деп басым жасашат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күнү экономикалык кризис бүт дүйнөнү каптады. Бардык кайсы гана ата-энени карабайлы, ушул мал-мүлк чогултуу, акча чогултуу, бирок ою жакшы, балдарга ушул мал-мүлктү калтырайын деп атат. Бирок бир жерди унутуп калып атат. Балдарга ар бир баланын өзүнүн ырыскы өзү менен болот. Эч качан ата-эненин жыйган байлыгы балдарга жукпайт. Бул илимде жана Куранда тастыкталган. Ошондуктан балдарга материалдык байлыктан сырткары руханий байлыкты кошо бербесеңиздер, бүгүнкү күнү аябай чоң көйгөйлүү маселе эртең сиздин башыңызга түшүп калат деп эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан бүгүн балдарга эгерде сиз жумуштан бошобой балдарга мээрим төгө албасаңыз, сүйлөшкөн убактыңыз жок болгон болсо, сөзсүз түрдө азыркы күндө спорт клубтар, секциялар ачылган. Ошол секцияларга бериңиздер. Ушул бергенде, мына мен өзүм каратэ-до федерациясына балдарды машыктырып келем. Балдардын негизги машыктыруудан максат эртең күнү мен өзүмө эки дүйнөмө ачкычын алуу максатында бала тарбиялап жатам. Себеби байлыкты канчалык чачсаң азаят, билимди канчалык чачсаң көбөйөт. Ошондуктан 1000 жылды ойлосоң бала тарбиялаш керек. Эгерде 100 жылды ойлосоң мөмө эгиш керек. Эгерде 10 жылды ойлогон болсоң анда помидор эгиш керек дегенде эле сөз. Биздин эң чоң байлыгыбыз балдар. Каратэ-до федерациясында балдарга машыктыруудан бир гана максат эртең күнү спорт менен машыккан бала, тер төккөн бала эмгегин жер жебейт дейт. Каратэ менен машыккан баланын аң сезими жогору болот, дүйнө таанымы жогору болот. Ал чечкиндүү, эрктүү жана сабырдуу болуп чоңоет. Ошондуктан мен сизерге сунуштайт элем, балдарыңыздарды чыгыш өнөрү каратэ менен машыгууга бериңиздер. Ошондой эле спорттун кандай гана түрү болбосун, балдарды бүгүнкү күнү жакшы тарбиялайт. Себеби бүгүнкү күнү 1000 баланы жакшы тарбияласак аздык кылат. Бир баланы жаман тарбиялаган болсок, бул коомго аябай көптүк кылат. Баланы тарбиялоодон негизги максат эртең күнү бул балдар Кыргызстаныбыздын келечеги. Сиздин эртең тукум улоочу, эртең сизди кароочу, сиздин пайдубалыңыз, эртең сиздин инвестицияңыз. Эгерде бүгүн сиз балага тарбия бербесеңиз, улуун урматташты, кичүүнү сыйлашты, адеп акылакты, ата бабабызды, нарк насилди, динди, билимди бербесеңиз, эртең күнү балаңыздан жакшы адам чыкпайт деп ойлоймун. Бул сөзсүз түрдө баланын таасири сизге караганда тиет. Ошондуктан бала тарбиялоодо шапалак менен көкүрөктүн ортосунда тарбиялаш керек. Кээ бир ата-энелер бар. Балдарды көрүп атасыздар, катуу уруп коет шапалак менен. Кээ бир ата-энелер бар, аябай ушул шапалагы менен башын көп чегинен ашыкча эркелетип коет. Ошондуктан шапалак менен көкүрөктүн ортосунда керектүү жерде, чеккен ашкан жерде бир аз попузалаш керек. Өтө көкүрөк менен бир аз сүйүү, мээрим берип ашырбаш керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү каратэ-до менен машыктырууда биз гана максат бул үчүлтүк деп коет. Баланы эртең күнү үй-бүлөгө кызмат кыла турган, элге, мекенге кызмат кыла турган, ошондой эле жаратканга кызмат кыла турган даражадагы спортсмендей кылып бүгүн биз тарбиялашыбыз керек. Ар бир ата-эне баласыны тарбия кылам дейт. Ошондуктан убактыңызда жок болгон болсо, сөзсүз устазга бериңиз. Себеби баланын тарбиясыга устаз эки дүйнө жооп берет. Бул баланын тарбиясы биз үчүн аманат.